Дагы бир жолу Кутман таң, урматтуу кыргызстандыктар, эгерде биздин каналга жаңыдан кошулуп жаткандар болсо дагы сиздерге Кутман таң кабыл өтөбүз. Анан бул жерге ооба, WhatsApp'тан аябай кызыктуу каттар келип жатат. Анын бирөөсүн окуп кетсем, аябай саламатсыңарбы пирамида, Нуртай менен Нурмырзаны тургула деп коюлачы деди. Нуртай, Нурмырза, менин атым окшош экен. Тур, уйкучу болбой. Менин оюмча бул катты апасы жазса керек. Биз айтсак эле туруп калат деп үмүттөнүп жазды окшойт. Нуртай, Нурмырза, тургула. көп уктабагыла. Ал эми биз конок менен тааныштырып өтөлүбү? Бүгүн бизде мейманда кадырлуу коногубуз бар. Кыргыз улуттук филармониябыздын ичиндеги Камбаркан тобунун ырчы комузчусу бүгүн бизде мейманда Гүлнара Раймалиева, айтылуу Раймалы атабыздын небереси. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Маанайыңыз кандай? Жакшы. Биз Гүлнара эжени ырдатмайынча маанайыбыз көтөрүлбөйт. Андыктан жалпы кыргызстандыктардын маанайын көтөрүп алуу максатында чу дегенде эле бир шаңдуу ырыңыздан тартуулап бербейсизби? Анда мен барыңыздарга айта көрбө деген ырды аткарып берейин. Жүрөгүмдү туюкка камабачы, окуучуман бишбедир сүрдөп кетим, октой өткүр көзүң менен карабачы, окуучуман бишбедир сүрдөп кетим, октой өткүр көзүң менен карабачы. Карегимден жолуңду издебичи, каалаганың катылуу иштекизи, сени сүйгөн бактыма ыраазымын, секетими тектебичи. Артынан күн узап өткөн сайын, күйүп бышып жүргөнүң мага дайым, ансыз деле көзүңдөн көрүп турам, айта көрбө сүйөмүн деп кагылайын, ансыз деле көзүңдөн көрүп турам, айта көрбө сүйөмүн деп кагылайын. Кандай сонун чыгарма болду, Гүлнара эже. Сиздер баягы чет мамлекетке көп барыпсыздар да, мисалы башка өлкөлөргө, Германияда, Кытайда көп болупсуздар. Мисалы башка жакта, чет элде биздин ушул комузубузду кандай кабыл алышат? Таң калып сурагандар да болобу, кармалап көрүп, бул эмне деген аспап? Ооба, бүт эле өлкөлөрдө кайсы жакка барбайлы, баары эле ошо концерттен кийин келишип, биздин ушу аспаптарга аябай кызыгышкандар аябай көп да бизде. Анан кийин ушул кичинекей эле бир 3 кылдуу эле комуздан ушунчалык чоң үн чыгабы деп таң калышат да. Анан кийин бул комуздун үнү кайсы жерден чыгат деп көп суроо беришет да бизге. Жана мына ушул бир кичинекей жыртыкчадан үнүн баары ушул жерден чыгат десек, аябай таң калышат да. Ал эми сиз үчүн бул комуз кандай? Сиз үчүн комуз эмне деп эле суроо берейинчи. Комуз мен үчүн бул азыркы турмуштагы мен бул эми баягы өзүмдүн азыркы турмуштагы эле бул менин жашоом десем да болот, бир жагынан наным десем да болот. Ушул болуп аткан ишим дагы ушул. Мен өзүм ушу 6 жашыман баштап ушу комуз менен чогуу келатам. Жакын досуңуз, эң жакын досуңуз. Анан Гүлнара эже, биз баардык эле суроолорду берип келе жатабыз. Анан сиз баягы ырчылыктан тышкары кандай өнөрүңүз бар? Эмне саймачысыз, устасыз балким? Ырчылыктан тышкары
өтө деле атайынлап бир эмени окуп башка өнөргө деле көп деле көңүлүм бурган жокмун. Бирок мындай тигүүчү жактан кичине өнөрүм бар. Анча кийимдерди өзүңүз эле тигип оңдоп болот экенсиз да? Жакшы, бул жакта сөзүңө оралып жана WhatsApp'тан кат келген экен. Окуп кетейин. Саламатсыздарбы, Пирамида каналы сиздерди ишиңиздерге ийгилик. Гүлнара эже, мен сизге окшоп комуз чертим келет. Мен сиз менен сыймыктанам. Өмүрүңүз узун, көңүлүңүз сак болсун. Мага бир күү чертип берүүңүздү суранам. Ишиңизге ийгилик дейт. Чоң рахмат. Күү чертип берүүнү сурап жатат бул. Жок, Гүлнара эженин акыркы учурда баягы бир сонун интернет баракчаларынан бир сонун баягы попурисин көргөнбүз. Андан көрө биздин попурини жалпы кыргыз элине тартуулап берсеңиз. Бул абдан өзгөчө, орусча, англисче, французча, колуңуздун коштоосундар дейт. Мына сага. Экранга жакыныраак келиңиздер. Телефондорду алып чыгып тартып алсаңыздар болот. Где-то жалейка плачет, ты за любовь прости меня, я не могу иначе, я не боюсь обид и ссор, в речку обида канет, в небе любви такой простор, сердце мое не камень, ты завалишь, я приду, боль разведу руками, все я сумею, все смогу, сердце мое не камень. Manchester et Liverpool, je me revois flélant les longues rues, en milieu de cette foule, parmi ces milliers d'inconnus. Manchester et Liverpool, je m'en allais dans tous les coins perdus, en cherchant ce bel amour que près de toi je vécu. Je t'aimerais, que j'aimerais ta voix qui me disait je t'aimerais, et moi j'y croirais jamais plus. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks so they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. Shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I say something wrong. No, I long for yesterday. Moreno cielito lindo vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la sierra, moreno cielito lindo vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones.
сөз жок. Сөз жок. Гүлнар эже канча тилдерде болду бул? Азыр мен 4 тилдерден. 4 тилде. Ушул тилдердин баарын сиз билесизби же ырды гана жаттап алдыңыз? Ырды гана жаттап алгам. Мындай ырдоо мындай эмне себептен кандай нерседен баягы ой келди деген суроо бериңиз. Биз деген ушу 2003-жылдары бүт Европаны кыдырып фестивалга катышып келгенбиз. Испанияда болдук, Францияда болдук, Бельгияда болдук, Люксембургда болдук. Анан ошол учурларда биз менен ар дайым чогуу концерттерде чогуу жүргөн ушу Мексикадан бир музыканттар келишти да. Баягы өзлөрүнүн чоң шляпаларын кийип алышып, гитараларын көтөрүп алышып, анан кийин ушул акыркы ырдаган ырымды Cielito Lindo деген ыр бул. Ушул ырды ар дайым ырдашат да. Анан кийин кулагыбызга аябай жакшы угулуп, акыркы кезде уже жаттап да калдык да бул ырды угуп атып дайыма. Анан кийин ошо сөзүн сурап эле өзлөрүнөн башынан аяк куплеттерин баарын сурап, уруксат беришти, өзлөрү жазып беришти. Анан ошо жаттап алып эле анан кийин Кыргызстанга баягы азыр чет өлкөдөн көп коноктор келет эмеспи? Анан ошолор Испаниядан коноктор келип калышып, анан бул ырды негизи бүт Европанын бардыгы аябай популярдуу экен да Европага. Анан испандар деле, француздар деле бүт эле жакшы көрүшөт экен да бул ырды. Анан ошо Испаниядан коноктор келип калышып, анан кийин биз кыргызча өзүбүздүн фольклорубузду көрсөтүп, кыргыз жырларыбызды ырдап, анан эң аягында сюрприз деп туруп ушул ырды ырдап койдук эле. Биз ырдай электе эле башында эле баягы эмесин проигрыш деп коет, орусча айтканда. Ошону ойноп баштаганда эле алар о деп эле биз менен кошо кыйкырышып эле анан кийин ырдап башташты да. Кесиптеш Гүлнар эже баягы мага эле эмес, жалпы кыргыз элине кызыктуу болуп атса керек. Колунда комузу бар, кийингенде да кыргызча кийинип алып, анан орусча баягы башка тилде ырдап чыкса дагы баягы элге баягы кызык, баягы жаңылык болду окшойт. Чынында абдан көп жазуулар болуп атат үнүңүзгө береке деп. Анан кийин бул жакта баракелде эже үнүңүзгө береке, ар дайым ден соолукта болуңуз. Пирамида каналы бизди сүйөбүз дейт. Гүлнар эже англис тилинде ырдап бериңизчи дейт. Бул төмөндө англисче, жогоруда англисче ырдап кетти. Бул жакта абдан көп окуп жетишпейт да, чынын айтканда. Анан бул жакта 84 кат келипти сизге. Кыргызча ырдап бериңиз деп суранган кат бар эле, орундатып кетсеңиз. Кыргызча, Кыргызча. Анда эмесе Тургуналы Нурматовдун Сүйүү элеси деген ырын аткарып берейин. Сен жашап сезимимди ойлорумда, кароодон карадыңа тойбодумда, мен сага эң ыраазы болор эдим, жүгүрүп же жылмай койгонуңда. Sen meni ömütümdü aldadığında, süyügü sen mençilik canbadığında, kayrılıp nazar salıp koybodun sen, kaygının çengelinde kalganımda. Oy sürüp yazdın atkan tağlarında, güzüp aptalına karmadığında, korkon oy can ünümdü edip aldı, sen maga kayra kaygı tangdadığında. Men saga eң ыраазы болор эдим, жүгүрүп же жылмай койгонуңда.
Баракелди. Гүлнар эже, карашы, сизге деген мына жарым 15 мүнөттөн убагында сизге 120 кат билдирүүлөр келди. Анан ошонун ичинен баягы терип сизге айтайын, Гүлнар эже, номериңизди бересизби эжеке, талантыңызга таазим, мен сизге спонсор болуп бере алам дейт. Анан ала букадан да чалып чачат. Гүлнар эже, ишиңизге ийгилик, чыгармачылыкта албан ийгиликтерди каалайбыз. Анан Сураныч, Ала Букага да келип бир концерт коюп кетиңизчи. Буйруса. Буйруса болот, э? Буйруса. Менде мындай суроо пайда болду. Гүлнар эже, сиз ошо фольклордон тышкары эстрадага өтөйүн деген оюңуз жокпу? Же эстрада артисти болоюн деген? Болот. Эстрада, биз азыр эстрада фольклор эмесинде жанрында ырдап жүрөбүз. Эми биротоло баягы эстрада эмесине жанрына өткөн жокпуз, бирок эстрадада ырдап жүрөбүз. Бирок эстрадада мисалы сиз кыргыз кийими эмес, башкача кийимдерди кийип баягы ырдап, азыркы эстрада ырчыларындай кадимкидей эле бийлеп кыздардын коштоосунда чыксаңыз, мишалар жетпей эле калат. Жок, мен ал жанрга өтпөйт окшойм, анткени бул комузду таштай албайм го. Демек сиз баягы биздин улуттук фольклорду гана улантып кете аласыз, э? Өзүңүз элете албайсыз, чачыңызды мындай кое берип алып, мындай бийлеп алып. Эчинде комузду мен жатып эртең комузду берип алам дейм. Эң жакшы жооп болду ошо. Эң жакшы дагы каттар бар экен. Саламатсызбы? Үнүңүзгө сөз жок, азаматсыз. Жумакадыр инимдин туулган күнү менен куттуктап калуу тилек айтып коюңузчу дейт. Албетте айтып коебуз. Урматтуу Жумакадыр иним, бүгүнкү туулган күнүңүз куттуу болсун. Жалпы Пирамида каналынын жамааттын атынан жана өзүмдүн атыман чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Ар дайым бар болуңуз, ден соолукта болуңуз, жакындарыңыздын арасында аманчылыкта болуңуз. Баракелде, Гүлнар эже деп да сизге аябай калуу тилектер бар экен. Урматтуу кыргызстандыктар, таарынбаңыздарчы. Бул жерде азыр окулбай 180ден ашуун каттар турат. Анан бардыгына убакыт жетишпейт. Убакыт деген баягы учкан куш экен.